Assalamu alaikum, hurmatlı telegörçülөр, волейбол görmандары, спорт сүйүүчүлөрү. КТРК Спорт телеканалында кайрадан чоң волейбол десек туура болот. Тарыхта 13 жолу өтүп жаткан волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку лигасынын 1-турунун алкагындагы кезектеги беттешүү Жалал Абад шаарынын Жалал Абад командасы Ош шаарынын Ош командасын кабыл алууда. Кызыл кара кийим менен Ош командасы, ак көк кийим менен Жалал Абад командасы. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы нөттөрдө кызыктуу беттешке күбө болобуз деген ишеничтебиз. Бир аз мурун Чаткал жана Алабуга командаларынын ортосундагы аябаганда кызыктуу эрөөлдү көрдүк. Анда Чаткал командасы Алабуга командасына эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 3-0 эсебинде утуп алды. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков, Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ортосундабыз. Жайынан түз эфирде сиздерге бул беттешти тартуулап жаткан жайыбыз бар. Келиңиздер, оюнчулардын курамы менен дагы бир жолу тааныштырып өтсөк туура болот. Ош жана Жалал Абад командалары экөөсү тең расмий түрдө конок, бирок номиналдуу түрдө бүгүн тал ээлери Ош волейболдук клубу. Алардын курамы төмөндөгүдөй. Демек, 5-чи Абдулазиз Гүлжигит уулу спорттун чеберлигине талапкер. 1-чи номер менен Актилек Исламидинов. Ош командасында 2 гана оюнчу бар. Спорттун чеберлигине талапкерлер, калганы бүт 1-чи разряддагы спортчулар. 4-чү Дөөлөт Момунов, 12-чи Самат Калдарбек уулу. Азыр 3-0 эсебинде Ош командасы алгачкы сетти ийгиликтүү баштады жана жакшы жүрүш жасап жаткандыгын айтып өтөлү. 12-чи Самат Калдарбек уулу, 8-чи Ильяс Абдимомун уулу, 11-чи Батырали Орозов, дал ушул оюнчу дагы спорттун чеберлигине талапкер экендигин айтып өтөлү. 7-чи Раималы Эркиналы уулу, 13-чү Бекбол Жумагазы уулу, 15-чи Эмирлан Танаев, 14-чү Амантур Баджиев жана 9-чү Эрлан Каныбек уулу. Команданын капитаны Батырали Орозов, 11-чи номердагы оюнчусу. Башкармаштыруучусу Алиев. Ал эми Жалал Абад командасынын курамы, тагыраак ак көк кийимчендердин курамы төмөндөгүдөй. Жалал Абад командасында азырынча спорттун чеберлигине талапкерлер, же болбосо спорттун чеберлери жок. Алар жалаң 1-чи разряддагы волейболчулар. 7-чи Нурлан Камчыбеков, команда капитаны. Айбали азыр абдан жакшы коргонуу, топ кайрадан өттү, бирок аянттын сыртына кетип калды. Жакшы, кызыктуу беттешти көрүп баштадык. Жалал Абад командасы 5-чи упайды жаратты, 5-3. 5-чи Арстанбек Насиржанов, 14-чү Бектурсун Кыргызалиев, 2-чи Төлөгөн Эмиль уулу, 11-чи Айболот Кубатбеков, 10-чү Жолдошбай Мамбеталиев, 3-чү Азатбек Чубак уулу, 9-чү Айдарбек Сооронбаев, Арзымат Орозбек уулу 8-чи, 77-чи Кадырбек Сатиев, ал эми 4-чү Бекназар Темиркулов, 18-чи Марлен Султанбеков, 13-чү Акжолтой Барчынбек уулу. Ушул Жалал Абад командасынын курамында 7-чи номер менен 12-чи номердагы оюнчулар бир тууган. 7-чи номердагы Нурлан Камчыбеков 1992-жылы төрөлгөн, 28 жаштагы спортчу. Ал эми иниси Арген Камчыбеков 2002-жылы төрөлгөн, 18 гана жаштагы волейболчу. Демек, азыр Жалал Абад командасы чабуулда жана эсепти өзгөртүп алдыга жүрүш жасады. Жаман эмес. 6-5 бир упай айырмачылык менен ак кийимчендер алдыга чыгып алды. Негизинен волейбол акыркы жылдарда жети дубанда тең абдан жакшы деңгээлде өнүктү. Акырындык менен өсүп өнүгүүнүн жолунда улуттук курама командабыздагы деңгээлин айтпасак деле билесиздер. Ички чемпионатыбыздагы жылдан жылга өсүп өнүгүүнүн аркасында бул жогорку лига 2-чи лига экендигин дагы айтып өтөлү. Эң негизги лигабыз бул улуттук лига. Эсеп теңделди 6-6.
Ош командасынын оюнчулары топто оюнга кошот. Жалал-Абад командасы чабуулда. Блок Азамат. 7-6 Ош командасы алдыга чыгып алды. 2 упай айырмачылык менен. Тагыра 1 упай айырмачылык менен. Жана Ош командасынын оюнчулары топто оюнга кошот. Өткөрүп берүү бир аз ыңгайсыз атаандаштар үчүн кыска пас, дагы бир сонун блок. Ош командасынын 13-номурдагы оюнчусу азыр өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөттү. Бекбол Жумагазы уулу 8-6. Кезектеги өткөрүү, Жалал-Абад командасы чабуулда. Азамат абдан жакшы. Азыр Жалал-Абад командасынын комбинациясы ийгиликтүү жыйынтыкталды. Кыска көтөрүлгөн пасты таамай мээлеп аянттын ичине түшүрдү. Жалал-Абад командасынын оюнчулары өздөрүнүн жүрүшүн жасайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маалымат иретинде айтып өтөлү. Быйылкы сезондогу жогорку лиганын катарында 12 команда биринчилик үчүн мөөрөй талашып жаткандыгын дагы баса эле айтып өтөлү. Ал командаларга токтоло турган болсок, Чаткал командасы, Чаткал районунан. Ош командасынын чабуулу ийгиликсиз. Эсеп кыскарды 8-9. Жалал-Абад облусу Ала-Бука районунун намысын талашып атат. Ала-Бука командасы. Ош шаары, мынакей биз оюнуна көп улуудабыз. Кызыл кийимчендер. Жалал-Абад командасы, ак кийимчендер. Ошондой эле Билим Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин командасы. Ошондой эле Кадамжай, атайт тургандай эле Баткен облусу Кадамжай районунун намысын талашууда. Шумкар командасы, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад шаарынын командасы. Теңир Тоо командасы, Нарын облусунун командасы экендигин айтып өтөлү. Ош командасы чабуулда, экинчи пас жана экинчи сызыктан аянттын сыртына кеткен экен. Тилекке каршы сокку абдан кубаттуу болду, бирок бир аз тактык жетишпей калды. Энергетик Жалал-Абад облусу Кара Көл шаарынын командасы. Токтогул, Жалал-Абад облусу Токтогул районунун командасы. Сары Өзөн, айтып тургандай эле Чүй облусунун командасы. Бапа Барскон, Ысык Көл облусунун командасы. Ошону менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Жалал-Абадтан, демек Чаткал, Ала-Бука, Жалал-Абад шаары, Шумкар, Токтогул, Энергетик, Каракөлдагы Жалал-Абад шаарынын облусуна карайт. Анда айтышсыздар. Демек, быйылкы жогорку лиганын жүрүшүндө жарым командалардын көпчүлүгү 6 команда бул Жалал-Абад облусунан келген командалар. Ал ортодо Жалал-Абад командасынын чабуулу орун алууда. Жана алдамчы аракеттер. Ош командасы эсепти өзгөртүп жатат. 11-10. Жаман эмес. Күчтөр дээрлик бирдей. Бүгүнкү күндүн жүрүшүндө урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөгүндөй эле жадыбалга ылайык 6 беттеш каралган. Алардын алгачкы беттешин көрдүңүздөр. Бир аз мурун кесиптешим Абдулла Жусупалиев назарыңыздарга баяндап берди. Чаткал жана Ала-Бука командасынын ортосундагы кызыктуу беттешти. Бул беттештен кийин Шумкар жана Билим командасынын ортосундагы кызыктуу беттеш орун алат. Андан кийин Кадамжайлыктар Теңир Тоолуктарга каршы күрөш алып барат. Энергетик Токтогулга каршы ойносо, эң акыркы бүгүнкү күндүн алкагындагы 6-чы беттеш бул Сары Өзөн жана Баба Барскон командаларынын ортосундагы оюн болмокчу. Айтор бүгүн дагы биздин жогорку лиганын алкагында бир топ кызыктуу беттештер назарыңыздарга сунушталат. Андыктан кечке чейин КТРК Спорт телеканалы менен бирге калыңыздар дейли. Бүгүн күнгө 4-февраль, бейшемби. Азыркы пандемияга байланыштуу Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эч кандай күйөрмандарсыз беттештер орун алууда. Сиздер орундуктар бош экендигин аябай эле баамдап жеткенсиздер. Ош командасынын оюнчулары топто оюнга кошот. Кандай орун алат болду экен? Чабуул жакшы жана кайрадан Жалал-Абад командасы бир упай айырмачылык менен алдыга чыгууда. 13-12. Жаман эмес.
Аябай кубаттуу өткөрүү орун алды. Ош командасы каршы чабуулда. Айсонун караңыздарчы, Ош командасынын 8-номердагы оюнчусу. Азыр ушунчалык өзүн жакшы көрсөттү. Ильяс Абдимомун уулу. 2003-жылы төрөлгөн спортчу. Боюнун узундугу 1,85 см. Жаман эмес. Ош командасы өткөрүүнү ордотот. Кыска пас жана упай. 14-13. Жакшы. Айбали Ош командасынын узаткан соккусу абдан кубаттуу орун алды жана эсепти өзгөртүштү. 14-14. Бул күнгө чейин, тагыраак быйылкы сезонго чейин Ош командасынын курамы абдан күчтүү болчу. Алар жогорку лигада ар дайым жакшы аракеттер жасап, күчтүү беттештерди тартуулап келген. Бирок бул жолку жылдагыдай курам жок экендигин буга чейин ушул команданын бир өкүлү менен мен өзүм жеке маектештим. Ошондо маалымат берди. Негизги күчтүү оюнчулар улуттук лигадагы айрым командаларга келишим түзүп, команданы таштап кеткендигин, азыр жалаң эле көбүн эсе ошол мектеп окуучулары, жаштар экендигин баса өрүлүп айтып өткөн. 1-2 жыл жок дегенде тажрыйбасы чогултканча бир аз кыйналабызго деген оюн билдирди. Карабастан өздөрү жаш болсо дагы азырынча жакшы ойноп жатышат. Он 15-16 Ош командасы кайрадан бир упай айырмачылык менен артта бара жатат атаандаштарынан. Ойсонун блок аябай жакшы. Дагы бир экинчи толкун менен Жалал-Абад командасынын чабуулу. Алдамчы аракеттер орун алган жок. Ош командасынын 8-номердагы оюнчусу Ильяс Абдимомун уулу. Топ өткөрө алган жок. 17-15. Ош командасы чабуулга чыкса болот. Дал ошондой бул жолу Жалал-Абад командасынын бир оюнчусу торго тийип калган жана калыстар дароо байкап топту Ош командасына ыгарды. Кубаттуу өткөрүү орун алды. Айсонун 12-номердагы Арген Камчыбеков 2002-жылы төрөлгөн волейболчу. Пас коюмуш болуп экинчи жолу топту атаандаштын аятына түшүрүп койду. 18-16. Ош командасына мүмкүнчүлүк бар эсепти кыскартууга. Абдан сонун кубаттуу сокку. Жалал-Абад командасынын оюнчулары топту кайтара алган жок. 17-18. Ара келди. 19-17. Жалал-Абад командасынын оюнчулары 2 упай айырмачылык менен азырынча алда бара жатышат. Байкап туралы. Бул айырмачылыкты алгачкы сеттин соңуна чейин сактап кала алабы? Ош командасынын чабуулу абдан күтүүсүз болду жана оюн эрежеси бузулган. 18-19. 18-19. Эң сонун жок жерден азыр Ош командасынын оюнчулары ката кетирүүдө жана атаандаштарына бир упай тартырып жиберди. 20-18. Эрежеге ылайык 25ге чейин оюн жүрөт. Эгер жааттар 24төн упай чогултуп турган болсо, анда 26га чейин созулушу мүмкүн. Айтор сет жыйынтыкталыш үчүн ортодогу айырмачылык 2 упай болушу керек. Негизинен 5 сет оюн жүрөт. Алгачкы 3 сетте эле беттештин тагдыры чечилип кала турган болсо, калган сетте ойноонун эч кандай кажети жок. Айсонун Ош командасынын коргоочулары абдан жакшы. Экинчи сызыктагы оюнчу секирип жибергендигине байланыштуу беттештер оюндун эрежеси бузулгандыгын көрсөтүүдө. 21-19. Жалал-Абад командасынын оюнчулары топту оюнга кошот. Өткөрүп берип аябай деле кубаттуу орун алган жок. Айсонун, бирок бул трос
Идаралык тил менен айтканда, кыргызча айтсак, торчого тийип, топ артка кайтты. 22-19. Жалбат командасынын оюнчулары топду өткөрүштү. Жок, бул жалдоо пас аябай эле бир жакшы болгон эмес. Каршы шабуул өнүгүшү мүмкүн. Ай, баракелде. Нурлан Камчыбеков азыр өз ийгилигин сынап көргөн болчу, бирок топ өтпөй калды. 20-22. Ош командасынын оюнчусу Ильяс Абдимомун уулу өткөрүп берүүнү орнатат. Кыска пас жок. Жалал Абад командасынын оюнчулары аз бири-бири түшүнө берген жок. 21-22. 21-22. Ильяс Абдимомун уулу. Жок, ага чейин демек Жалбат командасынын башкы насаатчысы Кожобеков, Тара Садыков тайм-аут алган экен. Мөмкүнтештеги алгачкы тайм-аут. 22-21. Аябай бир эки командада мүмкүнчүлүк бар алгачкы сетти утуп алууга. Топ Ош командасында, Жалбат командасы каршы шабуулга чыгууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Айтор окуянын өнүгүшүн дагы да болсо сиздер менен чогуу көрүп туралы. Жок, Жалбат командасы чабуулду ийгиликтүү жыйынтый алган жок. Айсонун анткени менен топ дагы да болсо абада. Айбали топ жерге түшө элек. Ош командасы чабуулда. Пас аябай жакшы болгон эмес. Жалбат командасынын мүмкүнчүлүк бар. Эң сонун 23-21. Жалбат командасы кезектеги упайды жаратышты. Айсонун Нурлан Абдимомун уулу эсепти кыскартты. 22-23. Сокку ушунчалык кубаттуу болду. Дагы да болсо Жалбат командасында мүмкүнчүлүк бар. Азыр каршы шабуулга чыгып кетүүгө. Жок, Ош командасы чабуулда. Мына эми кайрадан мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Алдамчы аракеттер, топ дагы да болсо Ош командасынын карамагында. Экинчи сызга көтөрүлгөн топ. Жалбат командасынын оюнчулары топту кайтарышты. Айбали 23-23. Ошону менен урматтуу эле көрүүчүлөр, тайм-аут. 24-23. Ош командасы артта бара жаткан жеринен алдыга чыгып алды. Бир пайырмачылык менен жана алгачкы сетти өздөрүнүн пайдасына чечип коюуга толук дээрлик даяр десек туура болот болуш керек. Демек, тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Спортчулар кайрадан аянтка кайтышат. Жана эми ушул жерден Ош командасы дээрлик колунда турган мүмкүнчүлүктү кармап алгачкы сетти утуп алууга аракет жасайт. Ал эми Жалаба өткөрүп берүү орун албай калды. 24-24. Урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына кызык. Упайлар теңдешти. Эми 26-га чейин оюн созулат.
Ош командасы чабуулда. Блок аябай жакшы. Экинчи дем менен аут. 25-24. 25-24. Жалал Абад командасынын оюнчулары жакшы аракет жасады. Жана кайрадан алдыга чыгып алышты. Ош командасы жок. 26-24 алгачкы сетти Жалал Абад командасы өздөрүнүн пайдасына чечүүдө. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, КТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. 2 мүнөттүк тыныгуудан соң экинчи сеттен жолугушабыз. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол көрмандары Ош жана Жалал Абад командаларынын ортосундагы беттештин экинчи сети башталды. Жалал Абад командасы чуу дегенде эле упай жаратып, экинчи сетте 1-0 эсебинде алдыга чыгып алды. Албетте, алгачкы сет абдан кызыктуу орун алды. Жана 26-24 эсебинде Жалал Абад командасы утуп алды. Эсеп 1-1. Экинчи сетте дагы Жалал Абад командасы жеңишке жетүү үчүн аракет жасайт. Ош командасы ошол эле учурда мүмкүнчүлүктү тарттырып жибербөө үчүн аракетин жасайт. Жана Айтор менен бизге кызыктуу беттеш орун алат десек туура болот. Топ дагы да болсо жерде эмес. Жалал Абад командасынын оюнчулары алдамчы аракет менен гана чектелишти. Блок аябай сонун коюлгандыгын көрдүңүздөр. Жалал Абад командасынын оюнчулары азырынча өздөрүн жакшы көрсөтүп жаткан жай бар. Жана кезектеги упай 2-1. 2-1. Жалал Абад командасы экинчи сетти да абдан активдүү баштады. Ош командасынын оюнчулары чабуулда. Байкагаңыздардай эле коргонуу эң мыкты, дагы бир кубаттуу сокку жана эсеп 3-1. 3-1. Жалал Абад командасынын оюнчулары азырынча жакшы жүрүш жасап жаткандыгын дагы көрүдөсүздөр. Жалал Абад командасынын оюнчулары топто оюнга кошот. Өткөрүп берүү орун алды. Ош командасы чабуулда. Сокку жана блок тосмо өз ордунда. Анткен менен Ош командасынын оюнчулары экинчи толкун менен аракет жасап жаткан жайы бар. Топ дагы да болсо абада. Үчүнчү толкун менен чабуул, сокку жана коргонуу өз ордунда. Караңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кандай кызыктуу беттеш орун алууда. Топ дагы да болсо жерге түшө элек. Дагы бир сокку жана топ кайтууда. Топ кайтууда. Алдамчы аракеттер, блок өз сөзүн айтты. Кубаттуу сокку, топ кайрадан кайтып келип жатат. Мынасага экинчи сыга көтөрүлгөн пас жана упай. Ош командасы эсепти өзгөртүүдө. 2-3. Бир аз мурда абдан бир кызыктуу аракеттерге күбө болдук. Эки жааттан калп айтпасам 4 жолдон чабуулга чыгып 4 реттен атаандаштын аянтына топту өткөрүштү окшойт. Айтор окуялар абдан бүйүр кызыкты, абдан сонун. Аянттын ичине топ түштү. 4-2. 4-2. Эки калыска, капталдагы эки калыстагы жардам берет. Ошол каптал калыстары топтун кайсыл сызыкка түшкөндүгүн алар дагы тактык менен көзөмөлдөп барат десек туура болот. Антеналардын дагы милдети аябай чоң. Баракенде Ош командасынын оюнчусу 8-чи номурда ойун алып барып жаткан Ильяс Абдимомун уулу эсепти кыскартты. 3-4. Жаман эмес. Ош командасынын оюнчулары өздөрү топто оюнга кошмакчы. Аут аянттын сыртына кетти. Төрт. Эң сонун 5-4.
Нурлан Камчыбеков. Өзүн абдан жакшы көрсөтүп, кубаттуу соккуну орундатканына көрүңүздөр. Баракелде. Топ кайрадан кайтууда, Ош командасы чабууда. Абдан сонун пас жана блоктун үстүнөн сокку амалга ашырылды. 5-5. Кайрадан Жалбат командасы өздөрүнүн кезектеги упайын өз капчыгына салышты. 6-5. Эң сонун. Эсеп теңделди 6-6. Эң сонун. Жок жерден азыр Ош командасынын оюнчулары бир упайга ээ болушту. 7-6. Жана өткөрүп берүүнү Ош командасынын оюнчулары орнотмакчы. Жакшы 7-7 Жалбат командасынын оюнчулары эч кандай бир кыйынчылыксыз абалды турукташтырды. Жалбат командасынын оюнчулары топту оюнга кошту. Ош командасы чабууда, сокку блокко тийген топ кубаттуулугун жоготту. Нурлан Камчыбековдун соккусу экинчи толкун менен алдамчы аракеттер. Эч кандай жыйынтык берген жок. Топ дагы да болсо абада жана Жалбат командасынын чабуулу ийгиликсиз. Дагы бир кубаттуу сокку жана Ош командасы кайрадан алдыга чыгууда. 9-8. 9-8. Жалбат командасы бир упай айырмачы. Ош командасы дагы бир упай айырмачылык менен алдыга чыкты. Жана эсептең дей алабы Жалбаттар жок. Алдамчы аракеттер эч кандай пайда берген жок. Блокко тийип топ аянттын сыртына кетти. 18. Алгачкы сетте дагы эсиңде болсо керек. Ош командасы 2-3 упай менен алдыда бара жатты. Бирок акыркы секундаларда, акыркы мүнөттөрдө Жалбаттарга мүмкүнчүлүктү тартырып жиберген болчу. Эң сонун тосмого тийип, топ аянттын сыртына кетип, эсеп кыскарды. 9-10. Сокку блоктун үстүнөн орун алган болчу. Bir 9. Жалбат командасынын оюнчулары өз аракеттерин орундатат. Дагы бир Жалбат командасынын оюнчуларынын упайы. 10-11.
Жалал Абад командасынын 3-номердагы оюнчусу Азатбек Чубагуулунун өткөрүп берүүсү орун алды. Пас кыска жана Ош командасы кайрадан айырмачылыкты 2 упайга жеткирүүдө. 12-10. Аябай деле бир кызыктуу беттеш орун алып жатат дегенден алыспыз, бирок эки команда тең аракет жасашууда. Массага Ош командасынын оюнчулары жок жерден бири-бирин түшүнө берген эмес жана упай жоготушту. Нурлан Камчыбеков 7-номерда Жалал Абад командасынын оюнчусу. Топты өткөрөт. Жакшы. Айсонун сокку. Блокко чыккан оюнчунун колуна тийип, топ багытын өзгөрттү жана Жалал Абад командасынын либеро оюнчусу баш болгон коргоочулары топту кайтара алган жок. Жалал Абад командасы чабуулда кыска пас, топ дагы да болсо жерге түшүп эле. Караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эмне кылышууда азыр Ош командасынын 7-номердагы оюнчусу Раймал Эркиналуу уулу бир аз шашып кетти окшойт. Топту түшүрө алган жок. 12-13. Жакшы. Эң сонун экинчи сызга көтөрүлгөн пас жана упай. 14-12 Ош командасы. Алтыда кайрадан. Бекбол Жумагазы уулунун өткөрүүсүнө күбө бололу. Бир кубаттуу өткөрүү, экинчи сызыкка алдамчы аракеттер жыйынтыкталган жок. Ал ортодо калыстын ышкырыгы жаңырып, Ош командасынын оюнчулары оюн эрежесин бускан. 13-14. Төлөгөн Эмил уулу топту оюнга кошот. Айсонун анткени менен топ кайтып келүүдө. Жок, Арген Камчыбековдун алдамчы аракеттери ийгиликсиз. Ал ортодо эмне кылууда азыр Ильяс Абдимомун уулу. Андан кубаттуу сокку узаткан болчу. Эсеп теңдешти. 14-14. Жалал Абад командасынын оюнчулары эсепти теңдеди. Алдыга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок Ош командасы бербейт. Раймал Эркиналуу уулу Ош командасынын курамында ойноп бараткан оюнчу, негизинен Аксы районунун спортчусу. Алдамчы аракеттер бара келди. Жалал Абад командасынын 3-номердагы оюнчусу Азатбек Чубагуулу алдамчы аракеттери менен 15-упайда кап чыккан чогулткан экен. Ош командасынын оюнчусу торго тийип калды. 16-15. Демек Жалал Абад командасы кайрадан алдыда. Ош командасы эсепти кыскарта алабы? Жок. Жалал Абад командасына чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Нурлан Камчыбековдун көзү узатылган пас анча деле бир ойдогудай боло берген эмес. Анткени менен экинчи толкун менен чабуул өнүгүшү мүмкүн. Нурлан Камчыбеков азыр ката кетирүүдө. 16-16. Эмне кылууда Жалал Абад командасынын оюнчулары. Азыр Арген Камчыбеков өзүнүн агасына Нурлан Камчыбековго пас берсе болмок, бирок өнөктөшүнө пас берип көргөн Азат Чубагуулуна, бирок пас ойдогудай болгон эмес экен. Өткөрүп берүүдө катачылык. 17-17. Эсеп теңдешти.
Жалал-Абад командасының ойыншылары чабылды. Соққы, блок, топ дагы да болсо жерге түшө элек. Экинчи сырга көтөрүлгөн пас. Жалал-Абад командасынын oyunчулары коргонунда мыкты. Нурлан Камчыбеков жана Упай. 18-17. Эң сонун азыр Арген Камчыбеков топту жакшы эле кайтарган болчу. Бирок атаандашы ушунчалык кубаттуу сокку узатты. Анын кайтарган тобу артка эмес, алдыга кетип калды. Жалал-Абад командасынын oyunчулары кыска пас жана Упай баракелди. 20-18. Экинчи сетти дагы Жалал-Абадтар өздөрүнүн пайдасына акырындык менен четишүүдө. Келиңиздер дагы да болсо окуянын мүнөшүн чоң көрүп туралы. Он 9-20. Кайрадан бир Упай айырмачылык ортодо. Ош командасынын oyunчулары топту оюнга кошот. Жаман эмес. 21-19. Эгер экинчи сеттагы Жалал-Абад командасынын пайдасына чечиле турган болсо, анда үчүнчү сетте Ош командасынын oyunчулары абдан бир тер төгүшү керек болот. Караңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Жалал-Абад командасынын 5-номурдагы oyunчусу эмне кылып жатат? Арсланбек Насыржанов керек болсо асманда жүргөндөй эле элес калды. Алгач блокко чыкты. Блоктон түшпөй жатып, кайра топту түртүп жиберди. 22-19 Ош командасы чабылда. Трос катачылык 23-19. Ош командасынын башкы насаатчысы тайм-аут алууга мажбур. Анткени экинчи сетти дагы атаандаштарына тарттырып жиберишүүдө. Нурлан Камчыбеков топту оюнга кошот. Тайм-аут жыйынтыкталды. 23-19 Жалал-Абад командасы алдыда. Ой, 24-19. Жок жерден Ош командасынын oyunчулары чоң ата кетиришип, экинчи сетти да дээрлик тарттырып койду окшойт. Нурлан Камчыбековдун өткөрүүсүн орундатат. Жаман эмес, Ош командасы чабылда. Упай 20-24. 20-24. Адатта бир топтон атаандаштарын кууп жетип алгандагы эпизоддор жок эмес. Балким Ош командасы жетип алаттыр. Бирок Жалал-Абад командасы мындай оюну менен мүмкүнчүлүк бербейт чыгар. Эң сонун топ кайра кайтууда. Жок. 21-24. 21-24. Ош командасынын oyunчулары дагы да болсо активдүү.
Янсонун 25-21 экинчи сетте Жалал-Абад командасынын пайдасына чечилди. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 3-чү сеттен жолугушканча. Ош жана Жалал-Абад командаларынын ортосундагы беттештин 3-чү сети башталганы турат. Жана эми экинчи сет, алгачкы 2 сетти Жалал-Абад командасынын оюнчулары өздөрүнүн пайдасына чечип алды. 2-0 эсебинде азырынча алдыда келе жатышат. Ак көк кийимчендер, ал эми кызыл кара кийимчендер Ош командасынын оюнчулары. 3-чү сетте балким эсепти өзгөрүү чыгар. Оюн эрежеси бузулду. Ош командасынын оюнчусу торго тийип кеткен. 1-0 жана 3-чү сетте дагы Жалал-Абад командасы ийгиликтүү башташууда. Тара 3-0, 3-чү пайда Жалал-Абад командасы жаратты. Экинчи сырга көтөрүлгөн топ жана аянттын сыртына кетти. 4-0. Жалал-Абад командасынын оюнчулары 5-чи топту жаратабы же жок, өздөрү азыр мүмкүнчүлүк тарттырып жиберди. Арстанбек Насиржанов өткөрүүнү орунталган жок. Айбали азыр сокку узатмыш болуп алдамчы аракеттери менен жыйынтыктады жана Ош командасынын оюнчусу кайрадан торго тийүүдө. 5-1. Дагы да болсо Жалал-Абад командасынын оюнчулары активдүү жүрүш жасап жатат азырынча. 4 упай айырмачылык менен алдыда. Кезекте өткөрүлгөн топ. Ош командасы Азамат эсеп кыскарды. 2-5. Ош командасынын оюнчулары дээрлик атаандаштарына жеңилип берүүгө макул окшойт. Айтор аябай бир жакшы аракеттер жасабай жатканын көрдөсүздөр. Окуянын өнүгүшүн дагы болсо байкап турабыз. Упай 6-2. 2 упай айырмачылык менен Ош командасынын оюнчулары кайрадан алдыда. Тагыраак Жалал-Абад командасынын Ош командасы чабуулда тосмого тийип аянттын сыртына чыкты. Раймал Эркиналуу 7-чи номурдагы Ош командасынын оюнчусу азыр өз сөзүн айтып эсепти кыскартканга үлгүрдү. 3-6. Актилек Исламиддинов топту оюнга кошту. Айсонун Жалал-Абад командасынын оюнчулары ушунчалык бир ишеничтүү оюн тартуулап жатышат. 7-3. Демек, Жалал-Абадтар жалпы эсепти 3-0 эсебинде утуп алууга абдан жакын. Ош командасынын оюнчулары
Oyunga koştu. Blok жоқ. Ээн эркин гана өздөрүн сезип жатышат Ош командасынын оюнчулары. Аянттын сыртына топ кеткен, бирок блокко чыккан оюнчунун колуна тийип калган деген жөө келди. Аз калыс биякта блокко эч ким чыккан. Демек коргондогу оюнчулардын колуна тийген болушу мүмкүн. 8-4. Ош командасы эң сонун аут. Аянттын сыртына кеткен экен. 9-4. Айырмачылык 5 упайга келип жетти. Айболот Кубатбековдун өткөрүүсү аябай деле мыкты болгон жок. Ош командасы Раймал Эркиналуу ката кетирүүдө 14. Ош командасынын башкы насатчысы дароо тайм-аут алууда. Эмпесе дагы болбой калды. Анын шакирттери акыркы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албастан толук атаандаштарына тартып жатат. Тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кайрадан Жалбат командасынын оюнчулары өздөрүнүн активдүү аракеттерин жасашууда. 11-4. Ош командасы чабуулда абдан кубаттуу сокку. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгаруу дээрлик мүмкүн эмес. Блок жок. Пас абдан сонун көтөрүлдү. Жана биринчи сызга сокку узатты. 5-11. 5-11. Жалбат командасы чабуулда. Алдамчы аракеттер Ош командасынын оюнчулары коргонууда активдүү. Айбали 12-5. 12-5. Жаман эмес. Жалбат командасынын оюнчулары топту оюнга кошушат. Блок жана 13-5. Баарыңыздар баамдаганыңыздардай эле Жалбат командасынын оюнчулары 3-чү сетте такыр мүмкүнчүлүк берилбестен абдан эле ийгиликтүү жүрүш жасашууда дагы да болсо. Упай 6-13. Ош командасынын оюнчулары топту оюнга кошту. Аут. 7-13. Ой сонун. Ал ортодо оюн эрежеси бузулган экен. Ош командасына башкалысы упай көрсөтүүдө. 8-13. Эсеп такымдык менен Ош командасынын оюнчулары кыскартып жатышат. Аман Турбаджиев. Ой баракелде. 14-8. Алты айырмачылык менен Ош командасы артта бара жатышат. Кезектеги өткөрүү Ош командасынын оюнчулары чабуулда. Жок, пас ойдогудай болгон жок. Блок абдан жакшы. Экинчи толкун менен Жалбат командасынын оюнчулары дагы да болсо чабуулуштуруп жатат жана упай. 9-14. Жаман эмес. Окуя жакшы өнүгүүдө. Ош командасынын оюнчулары топту оюнга кошту. Жалбат командасынын оюнчулары алдамчы аракеттери менен
Ұпай жаратуда 15-9. Жақшы. Аут. Аянттың сыртына кетті. 10-15. Ош командасында ойыншы алмаштырылуда, урматтуу телекөрүүчүлөр. 12-ші номерда ойнап жатқан Самат Қалдарбек уулу ойын таласын таштады. Анын ордуна Эмирлан Танаев 15-ші номер менен ойын таласында пайда болду. Ош командасынын oyunчулары топту оюнга кошушат. Ой, баракелде, аут. Аябай жакшы сокку узатылган болчу, бирок тактык жетишкен жок. 11-15. Ош командасынын oyunчулары дагы да болсо эсепти кыскартышууда. Кезектеги кубаттуу өткөрүү. Жалбат командасы чабуулга чыгат. Абдан сонун оюн эрежеси бузулган экен. 16-11. Ошол эле учурда Жалбат командасына дагы oyunчу алмаштырылып жатат. Айболот Кубатбеков oyun таласын таштады. 11-ші номердагы oyunчу. Анын ордуна Бектурсун Кыргызалиев аянтта пайда болду. Ош командасы сонун комбинация уюштурду. Жана 12-16 баракелде. Абдан сонун болду комбинация. Сокку дагы ушунчалык кубаттуу орун алды. Ош командасынын oyunчулары өткөрүүнү амалга ашырышат. Жалбат командасынын oyunчулары чабуулду ийгиликсиз жыйынтышташууда. 13-16. Блок топ дагы да болсо абада болчу, эми гана жерге түшкөндүн көрүнүңүздөр. 17-13. Жакшы. Ой, 18-13. Ой, баракелде. Абдан сонун. Бирок аут. Аянттын сыртына кеткен экен. 19-13. Жалбат командасынын oyunчулары топту орундатты. Экинчи толкун менен бул жолу кайтара алган жок. Жалбат командасынын oyunчулары 14-19. Баракелде, караңыздар ошого туугандар. Соккунун кубаттуулугун Арсанбек Насыржанов ушунчалык кубаттуу сокку узатты. Жалбат командасынын oyunчулары топту оюнга кошушат. Өткөрүлгөн топ. Экинчи сызыкка блок. 20-14. 21-14. Ош командасынын oyunчулары кайрадан чабуулда, бул жолу топ жерге түшүүдө. 15-21. Жалбат командасында oyunчу алмаштырылууда. 4-чү номер менен Бекназар Темиркулов аянтка чыгууда. 2-чү номерде ойун алып барган Төлөгөн Эмил уулунун ордуна. Ош командасынын 14-чү номердагы oyunчусу топту оюнга кошууга даяр. Аман Турбажиев топту оюнга кошту. Аут. 16-21. Аман Турбажиев 2006-жылы төрөлгөн спортчу. Жаман эмес. Бул аянттын ичине топ түштү. 22-16.
Жалал Абад командасына дагы бир оюнчу алмаштырылууда. Арген Камчыбеков оюн таласын таштайт. Анын ордуна 9-номер менен Айдарбек Соромбаев оюн таласында пайда болду. Бекназар Темиркулов жаңган оюн таласынан чыккан оюнчу өткөрүн ордатты, бирок аут ката кетиргенден көрүнүштөр. Он 7-22 өткөрүлгөн топ. Аябай эмес. Топ дагы болсо абада Ош командасынын оюнчулары аянттын сыртына сокку узатып койду. 23-17. Биринчи экинчи сетте Ош командасы жакшы атынашты жараткан болчу. Үчүнчү сетте алардын таптакыр жеңишке болгон каалоосу жоктой. Матч point, урматтуу теле көрүүчүлөр. 24-17. Жалал Абад командасынын оюнчулары дээрлик кезектеги упайларды өздөрүнүн капчыгына салды окшойт. Жакшы Баракелди эсеп кыскарууда 18-24. Кыскарууда. Ош командасынын оюнчулары топту аянттын сыртына чыгарып жүр жана 25-18 беттешинди алды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпы 3-0 эсебинде Жалал Абад командасы жеңишке жетти. Биз Жалал Абад командасынын көрөрмандарын куттуктайбыз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. Алдыда дагы бир кызыктуу беттеш бар. Ошол беттештен жолугушабыз. Андыктан КТРК Спорт телеканалынан эч кайда алыстабай туруңуздар.